Moyun söğütleri yüzdeyiz dostlar. Bak ciğer de hazır. Biz özüstü остеохондроз бар экенин кайсы белгилерден билсек болот? Уруп соккондордун дагы түрлөрү бар. Ошол методика, ударная методика лечения деп коет. Ошолор менен дагы мындайча айтканда владеем очень хорошо, жакшы деңгээлде ошол эмелерде жакшы бул жердеги жанагындай профессорлорго барып, семинарларга катышып үйрөнгөнбүз. Кудайга шүгүр, уруп дагы тээп да аяктыргандар болгон. Чынын айтканда, мануалдык терапия өзү негизи адамдын полностью эмес опорно-двигательный аппарат деп айтылат. Ошону толук эле аяктырабыз. Мисалы, нервтери кысылган болсо, бул жерде смещение болсо, омурткалары ойноп кеткен болсо, грыжа чыгып кеткен болсо, мисалы, жамбаш сөөктөрү кыйшак болсо, бул жерден жасалабыз. Кармап эле билесиңерби же рентгенге жөнөтөсүңөр? Негизи адамдар бизге кайрылганда эң жакшы диагноз бул адамдын өзү да. Адам менен сүйлөшүш керек. Көп жанагындай туура эмес диагноздордун болгону себеби адамдар менен мисалы мамилелери башкача болуп калат да. Мисалы адам келип кайрылганда ал менен мамиле түзүп, жанагындай таанышып, качан оору башталган, качантан бери ооруп атат, эмнеден баштап ооруп калды деп дагы сурап, анан ошого жараша лечение, МРТ болсо МРТ, же болбосо жанагындай томография деп коет, кити ошолорго жөнөтөбүз дагы, сөөк сөлөкөтүн көрөбүз. Көбүнчө жанагындай кыздардык, жанагындай парикмахер, же болбосо жанагындай сулуулук салондордо иштеген кыздар болсо, ал жер көбүнчө жанагындай бүкүрөйүп, мойнун ылдый кылып иштегенине жараша бул жерден сөөктөрү дагы кыйшайып, жанагындай деформация болуп, бул жерде остеохондроз болуп кетет. Туз болуп эле уюп калат дагы, бул жерден кан чуркап калат дагы. Бул мышца өлүк деп эсептелет да, бул чымчыса да оорубайт. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, чет элде жашап, иштеп, жүрүп, ийгиликтерге жетип, ошонун аркасында өзүнүн мекендештерине жардамын, кызматын көрсөтүп келе жаткан айымдар жана мырзалар менен тааныштырууумду улантам. Бүгүн дагы кезектеги сиздердин алдыңыздарга алып чыга турган менин коногум бар. Ал мырза мануальный терапевт Данияр мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз ошол сөөк сөлөкөттөрдү дарылайбыз. Азырынча Москва шаарында эмгектенип жүрөбүз. Өз негизи Кыргызстанга да барып турабыз. Ошко, Бишкекке, Жалал Абадка, Нарынга, көп жерлеринде Кыргызстандын булуң бурчтарында өзүбүздүн кызматыбызды көрсөтөбүз. Москва шаарында өзүбүздүн клиникабыз бар. Клиниканын аты Инсан. Бул жерге адамдар сөөк оорулар менен келет, мисалы буту чыгып кетет, колу чыгып кетет, баш оорулар менен, ар кандай сөөк оорулар менен келишет, грыза, остеохондроз, артроз, артрит, радикулит, мисалы тизе оорулар менен келишет, нерв кысылган эмелер менен келишет. Кудай буйруса 6 жылдын 100 болду бул жерде иштеп жүргөнүбүзгө. Көп адамдарга себепчи болдук, көп адамдарды бутка койдук. Адамдарга жардамыбыз Кудайга шүгүр тийип атат. Биздин көрүүчүлөргө айтып берсеңиз, бул мануальный терапия деген негизи кайсы ооруларды айыктырат? Анан бул мануальный терапевт болуш үчүн медициналык билим керекпи? Алыш керекпи сөзсүз? Негизи медициналык билим обязательно керек. Билимиң болуш керек. Адамдын нерв системаларын, сөөк сөлөкөт, муундарын билиш керек. Өзү негизи мануальный терапиянын өзү негизи окуусу жок. Биз мисалы жөнөкөй эле травматолог, анан кийин ошол курстарды окуп, Турция болобу, Россия болобу, атайын кымбат баалуу эмелер болот, жандай курстар, ошол жактан сертификаттарды алып, бул жерге илип койгонбуз. Москва шаарында бар, мисалы, Алмата шаарында бар, Германияда бар, мисалы, көп башка эмелерде, мамлекеттерге барып окусаңыздар болот. Ал жерде ошол атайын 5 күндүк, 10 күндүк, 1 айлык окуулар бар.
ошо адамдын деңгээлине, сапатына, билимине жараша ошо үйрөнүшөт. Негизи колдун дагы эмеси болуш керек, мындайча айтканда ыгы, шыгы болуш керек деген да. Мисалы, сөөктү салганда дагы башка муундарды сындырып албай, туура кылып, даже чыгып кеткенде мурункунан да жакшыраак кылып салышат. Мануалдык терапия өзү негизи адамдын полностью опорно-двигательный аппарат деп айтылат. Ошону толук эле аяктырабыз. Мисалы, нервтери кысылган болсо, бул жерде смещение болсо, омурткалары ойноп кеткен болсо, грыжа чыгып кеткен болсо, мисалы, жамбаш сөөктөрү кыйшак болсо, бул жерден тизе оорулары болсо, мына жерде голеностопный сустав деп коет. Ошол жерде мисалы андай топ тепкенде, спортивный травма алганда, тизе, чыканактары, мисалы, бул жерде плечевой кость да көбүнчө ошо тайып калат, оролуп калат, мындайынан айланып кетет. Ошолорду салабыз, көбүнчө волейбол, жанагындай спорттун ар кандай түрү менен машыккан биздин мисалы спортчулар көбүнчө ошол чыканактан, колдон, тизелери ооруйт, көбүнкү ошол эмелери ооруйт, могу жерде кызыл ашыктары ооруйт. Ошол ооруларды карайбыз. Көбүнчө нервный защемление болуп калат. Бул жерде нервтери кысылып калат. Ошондо бу жерде спазм болуп туруп эле мышцалары түйүлүп калат да, омурткаларды кысып коет. Көбүнчө жанагындай кыздардыкы, жанагындай парикмахер же болбосо жанагындай сулуулук салондордо иштеген кыздар болсо, ал жер көбүнчө жанагындай бүкүрөйүп, мойнун ылдый кылып иштегенине жараша бул жерден сөөктөрү дагы кыйшайып, жанагындай деформация болуп, бул жерде остеохондроз болуп кетет. Туз болуп эле уюп калат дагы, бул жерден кан чуркага калат дагы. Бул мышца өлүк деп эсептелет да, бул чымчыса да оорубайт. Оору сезбей калат дагы, анан барган сайын эме горб деп коет, чоңоюп кете берет дагы, демди дагы кысат. Көбүнчө аялдар бизге кайрылат, башым оорутат. Баш сөөк өзү негизи биринчи омуртка, шейный омуртканын биринчиси атлант деп айтылат. Ошо атлант жылып кеткенден болот да, көбү. Башка кан чуркабай, толук кандуу циркуляция кровиси болбой ооруну алып келет. Анан бул жерден бели ооругандарды негизи жаткызып эле көңкөрүңүздөн мына жерин бассаңыз эле буту ооруса, значит белинде проблемасы бар да. Ошондо текшеребиз да, бел сүйөктөрүн полный түздөп, нервный защемлениялары же седалищный нерв кысылган жерлери болсо, ошолорду чыгарабыз. Аялдардыкы көбүнчө бизге келип кайрылгандардын көбү жан башына отуруп калып жыгылышат, же ар кандай бир мектепте окуп жүргөндө, же жана муз тепкенде жыгылгандар болсо, аварияга чүтүп эметкендер бизге келет, жанагындай кабылгандар. Көбүнүкү ошол копчик деп коет, мына жерде адамдын куйругу болот. Ошо куйруктагы эки жака кыйшайып калат, же болбосо сынып, же болбосо чыгып да кетет. Ошондо да салабыз. Аны кармап эле билесиңерби же рентгенге жөнөтөсүңөр? Негизи адамдар бизге кайрылганда эң жакшы диагноз бул адамдын өзү да. Адам менен сүйлөшүш керек. Көбү жанагындай туура эмес диагноздордун болгону себеби адамдар менен мисалы мамилелери башкача болуп калат да. Мисалы адам келип кайрылганда ал менен мамиле түзүп, жанагындай таанышып, качан оору башталган, качантан бери ооруп атат, эмнеден баштап ооруп калды деп дагы сурап, анан ошого жараша лечение, МРТ болсо МРТ, же болбосо жанагындай томография деп коет, КТ, ошолорго жөнөтөбүз дагы, сөөк сөлөкөтүн көрөбүз. Ошондой болот да. Өзү негизи эң башкысы сүйлөшүш керек. Адамдан сурасаң өзү айтып берет, кайсы жер ооруйт, кандай ооруйт, анан качан ооруйт. Ошого да жараша көп диагноздор коюлат. Акжол байке бизге былтыр кайрылган болчу. Былтыр да ошо оор нерсе көтөрүп, белин оорутуп алып, анан быйыл да келген экен. Былтыр келип жакшы болуп кеткенсиз, байке. Эмне болдуңуз эле былтыр келгенде? Былтыр ошо ооруп баса албай келгем да, келип сеанс менен жакшы болуп кеткен. Ошо ойдон дагы кел деп айткам сизге. Ооба, сен 2-3 жолу кел дедиң, келбей коюптайм. Жакшы болуп эмнелип калат ушинтип. Жакшы болуп калгансыз, кадимкидей эле оорубай. Рома ишип келди го. Жакшы болуп кетесиз. Кандай достор, бул жерде омуртка сөөктөрү кыйшайып кеткен, скорее всего бир удар болгон, же болбосо кайрылып калган, же болбосо уктап атканда кыйшайып калган. Анан ошондон искривленный позвоночник болуп калганда өзү негизи бул жерде деформация бар достор.
Негизи бел ооруда көп негизи жанагындай туура эмес лечение кылышат. Леченияны биринчи жолу кылаарда биринчи туура диагноз коюш керек да. Туура диагноз болгондо туура лечение болот достор. Бул жерде мисалы кээде бар эле грыжам бар эле, ошо грыжа эле кармап атат деп ойлойт. На самом деле грыжа эмес эле башка жеринен болуп калат. Мисалы суук тийгенден да болот достор. Кээде же болбосо уктап атканда смещение кыла алышат өздөрү. Адам уктап атканда негизи мышцалар да уктайт да, ошон үчүн сөөк сөлөкөттөр адамдын булчундары слабый болсо, жана спорт менен машыгып, же болбосо жанагындай упражненияларды, специальный упражненияларды кылбаган болсо, значит ошондо омуртка сөөк негизи слабый болуп, мышцалары кармабай, ошондон деформация же болбосо жанагындай ротационный деформация же болбосо белине ошол уктап атканда эки жакка бурулуп кайрылганда травма кылып смещение кылып алышат достор. Ошондон да оор болот. Кээде жөн эле спазм болуп калат мышца. Мышца өзү келет дагы бир жерге уюлуп калат дагы, ошол жерден кан чуркабай туруп спазмированный мышца болуп калат. Ошол дагы жакшы өлө катуу ооруга алып келет да, адамдар грыжам оорутат деп сиздер ойлойсуздар. Азыр мынакей байкеники нервтери кысылып калган. Буну диагноз койгондо межреберная невралгия деп коет достор. Азыр байке кыйшайып келгеле. Азыр өзүңүздөр көрөсүңөр результатты. Анан жанагы мен көрөм бел дарылайм, укмуш дарылайм дегендер көп, бирок биз бирөөнү жамандагандай болбойлу, бирок чындап эле билген адамдарга баргыла достор. Алар чындап эле туура эмес эле кайрып салып атышат, жана грыжандагы эмесинде, өөрчүшүндө, жана башка ооруларында, сөөк ооруларынын өнүгүшүнө дагы ошолор кээде ошондой таасир берип коюп атышат достор. Ошон үчүн бош дем алыңыз, дем чыгарыңыз, бош. Бош отуңуз дагы. Дагы бош. Эгерде сиздин остеохондрозуңуз болсо, мисалы, грудной, мисалы, арка сөөңүздөрдө, бул деген өпкөнү басат. Өпкөнү баскандан кийин адам кыйнала баштайт, бышылдап калат, отдышка болот. Бул жүрөккө зыян достор. Ошон үчүн негизи эле диафрамалары дагы сокращение болот дагы, адамдын дем алуу эмелери ыңгайсыз болуп оорлошот достор. Ошон үчүн же болбосо адамдын белинде кысылуу болсо достор, могу жерде L4, L5 деп коет, ошолор именно ошол бел омурткалары достор, 5 омуртка болот белде. Ошолор кысылганда бул жерде седалищный нерв деп коет, ошо нервти кысып калат дагы, адамдын буту ооруйт. Буттары ооруп да, буттарына берип баштайт оорулар. Өзү негизи эле адамдын көбүнчө кармаган жери бел ооруйт, тизе муундары ооруйт достор, анан моюн сөөктөр ооруйт да, негизи 3 эле жери ооруйт адамдын көбүнчөчү. Ошолорду дагы туура диагноз коюп, убагында туура лечение кылсаңыздар өзүңүздөргө жакшы достор. Азыр Бориса Акжол байкени көрөбүз. Состояниясы кандай болуп калды жана кандай болуп келген. Моюн сөөктөрүн түзөйбүз достор. Таки жерде азыр. Акжол байке кырыңыздан жатыңыз бел карап. Колду башлаңыз, бутту бияка алыңыз. Бош тырыштаңыз, бош отуңуз, бош. Дагы бош отуңуз, бош. Нар жак бетке ма? Айтышат го бел оору, ана муун оорулар адамдын ички дүйнөсүндө чагылдырат. Эгер бирөөгө катуу таарыныч болсо, ошон белдер ооруйт дейт. Ошол канчалык чындыгы бар? Өзү негизи ооба, же жанагындай семейный проблема болуп калат, жанагындай аялдар көбүнчө депрессияга түшүп калган аялдардын нерв системалары бузулат. Мына жеринде остеохондроздагы адамдын нервин кылат. Мына жеринен бир эле мындай эле нерв кысылып калган болсо, бул кетти уже полностью ооруйт. Жүрөгү ооруп баштайт. Өзү негизи биздин мисалы
докторларга мен өзүм дагы мындай жекече бир эме берет элем, жанагындай мотивациялоо же болбосо жанагындай өзүмдүн бир эмем болобу, мындай советим болобу, көбүнө айтат элем да, адамдарга мотивация бериш керек да. Биз өзү негизи врачтар адамдарды негизи аяктырбайбыз да. Биз мындай вспомогательныйбыз да. Мисалы бир адамдарга жардам берип коебуз да. Дальше адамдар өздөрү ошону алып кетиш керек. Жана туура сүйлөп, туура жүрүп, негативтерден алыс болуңуздар. Бар эле мисалы Алланын негизи колунда. Мисалы жокко чөкпө дейт, барга көппө дегендей адам болуш керек да болгону. Мисалы адамга жөн эле келет, жазап берип коесуң да, анан кийин эми өзүнчө айтканда жанагындай мотивация берип, максат берип, сиз оорубаңыз, сиз дагы эле жакшы экенсиз, мисалы мынау жерди караңыз, мындай кылыңыз, упражнениялар бар. Көбүнчө ошо омуртка сөөктөр гибкосин жоготот да, кыймыл аракеттерин жоголуп, мындай ийилчектигин жоголгондун эмесинен, асабынан оорук башталат да. Ошон үчүн биз аларга туура түшүндүрүп айтып, жакшы мамиле кылып, ошентип дарылайбыз да. Эң негизгиси бул жанагы адам кайрылган эме менен, бейтап менен доктордун ортосундагы жакшы мамиле, бири-бирин туура түшүнүү. Ошондой. Бизде көптөр эле грыжа менен жабыркашат да. Грыжаны кайсыл деңгээлде силер дарылайсыңар да, кайсыл учурда хирургиялык жол менен дарыланат? Өзү негизи мындай, негизи грыжанын 6-7 мм чейин дарылайбыз. Адам мисалы 12 же болбосо 1 сантиметрге чейин чоңоюп кеткендер бар, аларды биз дагы ошо хирургтарга направление берип ошол жака жөнөтөбүз. Өзү негизи эле омуртка сөөктөрдүн мисалы адамдар грыжа оору менен кайрылышат бизге, бирок биз МРТ-сын карап көрсөк, грыжадан эмес болуп чыгат да оорусу. Анан көп адамдар өздөрүндө мындайча айтканда жанагындай хрест коюп алышат экен да. Мен болду, мен оорукчалмын, менин грыжам бар, айланайын. Грыжа деген бир 80% кыргызстандык жарандар да бар азыркы күндө. Биздин жанагындай неправильный питание, жанагындай китайский бут кийимдер, осанканы туура эмес кармайбыз, жана параларда мектептерде жатып алабыз. Мурданкындай жана союздун эмеси жок да, дисциплинасычы, мындай түз отуруу, мындай дене мүчөнү мындай түз карма деген эме жок да. Азыр мисалы андайлар ошол нерселер, зарядка деген жок. Мурда мисалы эртең менен турганда 5000 зарядка кылчу. Биз мисалы да союз убагында. Азыр такыр эле ошол нерселер жок болгон үчүн ар кандай сөөк оорулары көбөйүп кетти да. Ошо грыжа, остеохондроз, артроз, артрит, радикулит оорулары, ошонун баары эле ошол адамдын сөөк сөлөкөтүн кыймыл аракети начарлап, жана китайский дивандар өлтүрөт, мисалы жерге жаткан жакшы, өзү негизи жер төшөккө мындай жесткийрээк кылып алып туруп жатсаңыздар жакшы да, же болбосо ортопедический атайын специальный эмелер бар да. Жаш балдарды деле кабыл ала бересиңер? Жаш балдарды карай турган атайын детский травматологдор бар. Бирок жана чыгып кеткен болсо, эми адамдын негизи деңгээлине жараша экен да. Мисалы жанагындай травматологдор сөөк салса, биз деле салабыз ал сөөктөрдү мисалы. Бирок балдарга мындай кылдаттык мамиле керек. Алардын сөөктөрү абдан гибкий, жумшак болот. Бирок мен көп адамдарды көрдүм, кичинекей балдардын көбү мага келип кайрылды. Эң эле кичинекей 2 айлык кызды көрүп колун салдым. Башка мамеден келди, шаардан учуп келишип 6 сааттык жолдо. Негизи эле мындай практикамда көп. Бирок балдар менен, кичинекей балдар менен жанагындай профессионалдуу деңгээлде иштеш керек. Анткени алардын сөөктөрү морт болот. Анан кийинки жашоосунда мындайча айтканда майып кылып коюшу мүмкүн. Өтө кылдаттык менен жана профессионалдуу деңгээлде иштеш керек. Башкаларга да негизи айткым келет, өзү негизи сөөк менен иштеш абдан кыйын. Адамдын муун сөөктөрүн, нерв системаларын билиш кереңиздер. Көбү жанагындай видеолордон көрүп алышып, туурашып аракет кылып атышат. Аларга эми эмне дейсем, Кудайым Таала аларга бир эле сабыр берсин, жана ыйман берсин. Бирөөнү оорутуп койсо кандай жооп бере алышат мен билбейм. Ошон үчүн өтө кылдаттык менен сүйүп, жан дүйнөңдү берип, эгерде ошол окуу деңгээлиң мындайча айтканда жетишпеген болсо, анда окуп, үйрөнүп алып, сертификаттарды алып, уруксаат кагаздарын алып анан баштаса жакшыраак дейм го. Ато бир-экөөнө жардам беришет, бирок 2-3-өнү оорутуп коюшу мүмкүн да. Адамдын мындайча айтканда келечегине, турмушуна балта чапкандай болуп калат да. Ошон үчүн кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Нерв системаларды толук билиш керек. Профессионалдуу деңгээли дагы абдан күчтүү болуш керек. Ошон үчүн баарын эле чакырат элем, окугула, окуп үйрөнгүлө.
видеолордо кооптуу нерселерди көрсөңөр, биздин кырсылдаткандарыбызды же кайрыгандарыбызды ойлашыңыздар. Кээ бирки сөөктөрдө сынып кеткен күндөр болот, мисалы, же болбосо жанагы сөөктүн өзүнүн составы слабый болуп туруп, ар кандай сөөк оорулары бар. Мисалы, остеопороз деген бар. Ал сөөктү мындай кылып туруп эле кытыратып же ары бери жизылдырсаңар сөөк талкаланып сынып калат. Өтө көп эмелер бар да. Жаңы бизге аппарат келди. Аппараттын аты Yusheng Yuan. Бул ошол адамга суук тийип, же болбосо нервный системаларында зашимлениясы болсо, же болбосо невралгия, же болбосо люмбальгия оорулары менен ооруган болсо, абдан жакшы ошол жукарып кеткен нервти дагы ордуна алып келет достор. Бул жерде уровендери бар. Бизге жакында эле келди. Москва шаарындагы жападан жалгыз бир аппарат десем жаңылышпайм достор. Мынакей азыр не болуп атат? Акжол байке зырылдап атабы? Ай. Кандай болуп атат? Айтып бериңизчи. Мындай соруп атабы, билинип атабы сууктарды? Билинип атат. Мына жерлер тартып атабы? Сол жакта тартып. Сол жакта. Мына жер, ушул жерге суук тийген экен сизге. Азыр аппарат издеп тапты. Ошол жерлер, ошол тийген жерлер. Азыр ошол суукту эми бир аз эметип коюңуз. Сабыр кылыңыз, чыдап бутту жылдырбайбыз. Өзү негизи 10 эле минут эме кылабыз массаж. Ошо 10 минутта эле кадимкидей адам нерв системасы. Мисалы, мына жерге койдум азыр. Мына жери. Ошол оорган жер. Ошол нерв. Бутка берип атабы, жан башка? Бутка жан башка берип атат, мына сол жака. Сырылдап атат, Бул жерге койсок, бул жагы кымылдап атат мынакей. Мынакей, именно ошо ооруган жерин таптык. 30 секунд коебуз достор, 30 секунд жетиштүү болот. Өзү негизи массаж 20 мүнөттөн ашпайт. Тау байке. Билин атабы? Азыр сиздин көрөбүз, жанагы кантип келгениңиз, анан кантип кетесиз. Болбосо Акжол байке ошол бир жолу келди, мына жаңы эле келди. Как раз ошол видео съемкага илинип калды. Бир байкайлы кандай болду. Эми бул деле бир буйрук экен. Аппаратты эң эле биринчи Москва шаарында сизге кылып атабыз байке. Жана мына жериңиз бугор болуп турганда, спазм болуп, мына жерде мына жерге чейин түйүлүп турган. Азыр уже мына жок буйруса. Булчундарыңыз түйүлүп. Оорулар жок уже кадимкидей. Кадимкидей билинип атабы сизге? Жатканда эле, жатып эле сезип атам. Сезип атасызбы? Машалла. Алла разы болсун эми биз да себепчибиз. Баары тең Кудайдан. Мекендештерге эле ошондой эле жардамыбыз тийип эле пайдабыз тийсе эле ошого эле кубанычтабыз. Паспортуңуз байкаңыз кантиңиз? Болчу да мындай болуп. Тиги эжеңиз деле келди көргөндө. Кандайсыз? Жакшы. Сон жиберди бала. Не только белгилер гана эмес, бул уже баштарда башка да нерсени симмет эткендей болду. Эми жакшы байкан да. Разы болуңуздар. Разы болуңуз. Биз өзүнүн ишин мыкты билген мануалистти кантип тандашыбыз керек билбейт. Өзү негизи биринчиден кыргыздарыбыз биздин мекендештер, боордоштор көбүнчө ошо Instagramдан көрүшөт, TikTok'тон көрүшөт, бирок эң биринчиси ооз ыстарында караңыздар.
обязательно ошол инстаграмы эскирээк болуш керек, жаңы ачылган жанагындай раскрученный болбош керек. Мисалы бир 4 жыл 5 жыл ачып иштеп аткан адам болуш керек. Видеолорун көргүлө, качан киргизген видеону, акыркы видеону кандай киргизген, кимдер барган, кимдер отзыв берген, ошолорду карап туруп барса жакшыраак болот эле дейм да. Анткени чала угула билген адамдар дагы арбын. Орустар деле ошондой, орустарга деле барам десеңер, ошолордун дагы даныларын карап текшерип, кандай диагноз коет, кандай карайт, жана кандай отзывдары бар, ошолорду окуп анан кайрылса деген үмүттөнүн. Кандай кеңеш берет элеңиз? Бул жаш кезден баштап, кичинекей бала кезден баштап сөөктү туура мүчөнү алып жүргүлө. Өзүн балдарды уруш керек, өзү негизи урушуп туруш керек. Асанкаңарды түз кармагыла, дене мүчөңөрдү түз кармагыла, тулку боюңду түз карма, жаткан жерлери жанагындай китайский диван болбош керек. Андан көрө кыргыз эле жер төшөгү жакшы, мисалы да. Же болбосо мисалы элементарный эле жанагы эме подушкабыз өтө бийик болуп калат, кээде өтө жапыс болуп калат. Аны дагы туура таңдаганды билиш керек. Ал боюнча да мен Instagram эмемде, баракчамда эмелерибиз бар. Биздин ошол атайын видео сөмкалар бар, кеңештер бар. Өзү негизи асанканы абдан мындай түз кармаш керек. Жаштайынан жанагындай балдарга өзүңүздөрдүн кеңешиңиздерди бериңиздер. Өзү негизи эле кыргыз ата-энелердин баарын мисалы эмеге чакырат элем. Барыңыздар мындай илимдүү болуңуздар, билимдүү болуңуздар, именно сөөк сөлөкөт боюнча өзүңүздөрдүн информацияңыздар мисалы болсун, окуңуздар, китептер бар, видео уроктор бар интернетте, ошолорду карап, адамдын сөөк сөлөкөтүн, опорно-двигательный аппарат, что такое правильная осанка дегенде сиздер билип, өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга айтып үйрөтсөңүздөр, жакшы, мындайча айтканда, дене мүчөсү соо, жана оору сыркоодон алыс, жана сөөк ооруларынан, грыжа, остеохондроздордон алыс болосуңуздар. Диван катуу болуш керек, жанагындай бутуна кирген эмелери китайский бут кийимдер болбойт. Атайын ортопедический эмелерге барып, магазиндерге барып, ошол жерде стелькилер бар, ошолорду сатып алып, обувьңер китайский болсо дагы ошого салып кийиңиздер. Бут кийимдин кымбатынан акчаңыздарды аябаңыздар, анткени ал сиздин балдарыңыздын келечеги. Ошол оору сыркоодон, бөөдө кырсыктан алыс болот. Ошол дене мүчөсү соо болсо, мындайча айтканда осанкасы түз алып жүрүш керек да. Ошондо оорулардан алыс болот. Көпчүлүк айымдарыбыз Швеяда иштешет, анан көбүбүз ушу телефон, компьютерде отурабыз дагы остеохондроз менен жабыркап атабыз да. Бул кандай алдын алсак болот, кантип айыктырсак болот эгер пайда болуп калса? Түшүнүктүү. Өзү негизи остеохондроз кандай болот? Мисалы остеохондроз бул омуртканын ийилчек деле жоголот. Мисалы омурткага туура эмес нагрузка бергенден болот да. Мисалы, например, телефондо көп отурушат. Телефондо дагы отурганда да ошо телефонду башын ылдый салып алышып, бүкүрөп алып отурушат. Мисалы, метродо болобу, автобуста болобу, же болбосо школьный эмеде болобу, партада болобу, туура эмес отурушат, бүкүрөйүшөт. Ошондон болот да. Адам тердейт биринчиден, экинчиден ошол жерде омуртканын жанагындай эмелеринде туздар жабышып калат дагы. Бул жерде циркуляция крови начарлашып туруп, кан чуркабай калат да. Ошол жерде ар кандай мындай эме сыяктуу, мисалы, жана булчуңдар иштебей түйүлүп калат да. Анан кийин ал бара-бара ошол омурткалар жабыркайт. Остеохондроздордун да ар кандай мисалы эмелери болот. Симптомдору болот. Ар кандай мисалы адамдарда шейный болгондо мисалы моюн сөөктөрүн чымырап ооруп баштайт, же болбосо бул жерде нерв системалары кысылып, ошолорго дагы мындай дыхательный путьтарын дагы адамдын өпкөсүн дагы кысат, одышка болот, колдору дагы чымырап баштайт. Мындайча айтканда жансыз болуп баштайт да. Ошон үчүн алдына алган себеби бул туура осанка. Осанканы туура кармап, көп бүкүрөйбөй, ар кандай упражнениялар бар, интернеттен көрүп, же болбосо биздин баракчада бар, ошол биздин Instagram баракчаларга кирип, ошол жерден да көрүп үйрөнсө. Биз өзүбүздө остеохондроз бар экенин кайсы белгилерден билсек болот? Өзү негизи баш оору болуп баштайт. Баш ооруйт, дене мүчө көп ийилбей калат, аркаңыздар уюп ооруйт, талып ооруйт, жанагындай сайышы ооруп калат, же болбосо ошол мындайча айтканда дем алуу кысылат да. Дем алуу кысылып туруп, адам бышылдап, одышка болуп калат. Ошол адамдар остеохондроз менен жабырган болот. Жабыркап, ооруп жүргөн болот. Эртеден бери карап отуруп, силер ооруп согуп эле дарылап коюп атасыңар. Силердин негизги
куралыңар күчтүү окшойт Ар кандай препараттарды деле азыраак негизи колдонобуз, бирок азыраак колдонобуз. Көбүнчө ошо колдун шыгы десем жаңылышпайм, анткени уруп соккондордун дагы түрлөрү бар. Ошол методика, ударная методика лечения деп коет, ошолор менен дагы мындайча айтканда владеем очень хорошо, жакшы деңгээлде ошол эмелерде жакшы бул жердеги жанагындай профессорлорго барып, семинарларга катышып үйрөнгөнбүз. Кудайга шүгүр, уруп дагы, тээп да аяктыргандар болгон. Чынын айтканда видеолордо бар. хиджама аркылуу кайсыл ооруларды дарылоого болот? Азыр хиджама деп аябай популярный болуп атат го. Өзү негизи хиджаманын көп мисалы ооруларга аяктырат десем жаңылышпайм, анткени адамдын кан айлануу системасы жакшырат биринчиден, экинчиден адамдагы жаман кандар уюп калып бир жерге спазм эметет, образовать этет, омуртка жак болобу, бут жак болобу, ошолор чыгат, сууктары чыгат, адамдан ар кандай суук тийгендери. Өзү негизи бул биздин пайгамбарыбыздын сүннөтү, ошон үчүн негизи ар бир мусулман пенде хижама кылдырганы жакшыраак деп эсептелет, анткени бул биринчиден адамга суук тийгендерин баарын денесине суук тийгенди чыгарат. Экинчиден жанагындай мышечный спазм болсо ага да жардам берет. Үчүнчүдөн бул бузук кандарда, бузук арам кандар деп айтылат. Өз негизи адамда ошол организми иштеп чыккан кандарды дагы ошо чыгышына себепчи болот достор. Бул жерде мисалы банканы улам-уламындай кылып тарттырганда адамдагы сууктары чыгат достор. Анан жаман кандары бир жерге чогулат. Анан хиджаманы айта кетейин. Жакында эле Кыргызстандан келдик Москвага. Бишкекте бир аз кичине башкачараак кылышат экен. Мен эми аларды жанагындай туура эмес кылды деп айткандай болбойм, бирок көбүрөөк шылып коюп атышат. Өзү негизи эле адамдын денеси аманат да турабы. Адамдын денеси аманат болгондон кийин надрездерди дагы кескенде дагы мындай аккуратно кесиш керек да. Адамдын мисалы 3 күн 4 күндө кадимкидей эле эмеси жоголуш керек да, шырам калбаш керек денеде. Так көп адамдарды көрүп атам, бул жакка барганбыз, тиги жакка барганбыз дешет. Көбүнчө шылып эле салып атышаңар да достор. Негизи адам мисалы денеси аманат болгондон кийин шырамдын калбаганы жакшыраак да. Мисалы мындай эле кылса болот да. Надрездерди мындай эле кылыш керек да өз негизи. Анан көбүнчө шылып туруп шырамга калтырып коюп атасыңар достор. Ошол жагындагы бир аз баалап жана түшүнүү менен кабыл аласыздар деген ишеничим бар достор. Мына мисал даяр болду. Мынакей надрездерди кичинекей, аккуратный. Мындай алып туруп бисмилла деп туруп эле тарттырабыз. Хижамадан коркпой эле, эгерде керек болсо, жанагындай специалисттерге кайрылып атайын. Специалисттердин аттары хиджам деп коет. Дипломдору, сертификаттары обязательно болуш керек. Атайын окуу курстары бар. Ошол жерлерде окуган болсо келип кайрылса болот. Чоң рахмат сизге Данияр мырза. Менин көрүүчүлөрүм үчүн жакшы кеңештериңизди бергениңиз үчүн. Рахмат. Биздин мекендештерибизге, бардык эле биздин жарандарга ушундай шыпагер болуп жүрө бериңиз. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргызстандык боордоштор, барыңыздарга чын ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайбыз. Ыйык орозо айы жакшы айлардан болсун, жакшы ниеттериңиздер, жакшы тилектериңиздер кабыл болсун, жакшы дубаңыздар кабыл болсун достор. Орозо айында эмнени кааласаңыздар ошолордун баары кабыл болсун, орозоңуздар кабыл болсун достор. Кыргыз элибизде ар дайым тынчылык болсун, молчулук болсун. Ар дайым эле Кыргызстан өсүп, өнүп, гүлдөй берсин. Жаштарыбыз абдан билимдүү болсун, илимдүү болсун. Асманыбыз ар дайым ачык болсун, маңдайыбыз мекендештердин, бир туугандардын алдында ар дайым жарык болсун. Кыргыз элибиз эч бир жаман нерсе, жакшы нерседен кем болбосун. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маегибиз сиздер үчүн кызыктуу болду деген ойдобуз. Эч качан оорубаңыздар, кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.